Assalamu alaikum замандашым, мекендешим. Бир аябай жагымдуу сөз бар. Кайсыл сөз? Ал рахмат деген сөз, алкыш деген сөз. Мен бирдекени байкадым. Өнүккөн өлкөлөрдө адамдар бири-бирине рахматты аябай көп айтат. Германияга барсаң, данкен өтө көп угасың. Японияга барсаң, аригатону көп угасың. Француз тилдүү өлкөлөрдө мерси көп айтылат. Ал эми Америкада, Англияда thank you дегенди кадам сайын угасың. Ошону улам сизге бир суроо бергим келип атат. Мекендешим, бүгүн канча адамга рахмат айттыңыз? Үйүңдү үйдөй тутуп, бала бакыраңды багып, тамагыңды жасап, кир койгоңду жууп, үйүңдүн куту болгон аялыңа рахмат айттыңбы? Сен элден кем кылбай багам деп, күндүр түндүр иштеп, кара жаның карч уруп жүргөн күйөөңө, жубайыңа рахмат айттыңбы? Чарбаңа жардам берип, мектептен жакшы баа алып келип аткан балаңа рахмат айттыңбы? Акыл насаат айтып, илим билим берген устатыңачы? Сен жок мезгилде короңо көз салып турган алыскы туугандан да жакыныраак кошунаңа рахмат айттыңбы? Атаң менен апаң жөнүндө айтпай эле коеюн. Алардын бизге салган салымы, мээнети чексиз болуп атпайбы? Бизге өмүр берген, ден соолук берген, ырыскы берген, оомат берген, дөөлөт берген, ушул жашоону ырлогон Алла Таалага канча жолу рахмат айттым. Булар мындай турсун, Марикондо деген бир автор айым бар, япониялык. Ошонун бир сөзү бар. Алмаштырып жатып кийимиңе да рахмат айт деп. Чындыгында кийимибиз биздин уят жерлерибизди жашырат, жаманыбызды жашырат, денебизге көрк болот, чырай болот, суукта жылуулук берет, жылуулукта салкын болот дегендей. Ошон үчүн колдон келишинче жаманыбызды жашырып, жакшы жагыбызды көрүп, рахмат айтышып жашайлы. Ошондо ортодо мээрим болот, сый урмат болот, кадырлашуу болот. Сизге дагы сабыр кылып укканыңыз үчүн чоң рахмат.